Менин пропискам ошол жерде турган. Өзүнүн 3 үйү турат. 3 үйүн коюп менин турган үйүмдү алып коюп атат. Молошова Саадат Узакбайевна 2004-жылы Татьяна Медведеванын Кара Балта шаарында жайгашкан Абай номер 7 көчөсүндөгү үйүн ижарага алып, кийин 2005-жылы ал үйдү толук акчасын берип сатып алган. 2008-жылы ошол аймактын участковый милиция кызматкери Кутманалы Аргынбаев аттуу кошунасы тарабынан госрегистрден жасалма документ жасатып, рейдерлик түрдө Саадат Молошованы коркутуу менен баласын уртокмокко алып үйүн тартып алган. Учурда Кара Балта шаарындагы бул талаштагы үй $8.000 Аргынбаев тарабынан саттыкка коюлган. Мы не ожидали, что будет такая несправедливость. Урматтуу Камчибек Ташиев, Садыр Жапаров, мен сизге кайрылат элем. Мага ошол карапайым калктардын тагдырын чечкен эч ким жок, эч ким бизди карабайт. Анан мен үйсүз, жайсыз көрүнгөн жерде квартирада жүрөм, эч ким биздин үнүбүз эч жерге жеткен жок. Акырында сиздерге мен кайрылып отурам. Мен ошол жердеги Кара Балтадагы үйүмдү кайрадан алып бериңиздер, мен сизден көптөн көп суранам. Азыркы учурда мен Бишкек шаарында квартирада турам, ар жерде. Өзүм пенсионеркамын, уруксалмын, балам тоже уруксал болгондуктан эч жака мен бара албайм. Эч кимге эчтеке менин сөзүм өтпөйт, эч ким укпайт. Мен сиздерден суранарым ушул үйүмдү кайрып бериңиздер сурайм. Молошованын айтымында үйдүн мурунку кожоюну Татьяна Медведева Россияда жүргөндө анын кайненеси үйдү саттыкка коюп, Молошовага үйдүн китебин тапшырып, паспортун пропискага койдуртуп берген. Кийин Татьяна Медведева Россиядан келип, ишеним кат менен үйдүн оригинал документтерин Молошованын колуна тапшырган. Молошова Саадаттын бул даректе каттоодо турганын квартальный тастыктаган. Я знаю только одно, что она у меня на участке прописана по Абаевсе. Все. В 2008 году я вас она прописана, поэтому... А дальше у них такие споры идут, это они сами пусть решают. Кутманалы Аргынбаевдин госрегистрден жасаткан документтери жасалма экени райондук жана облустук сот тарабынан аныкталып, үйдү Молошованын пайдасына чечкен. Тилекке каршы кийин Молошова ооруканада жүргөн кезинде Аргынбаев жогорку сотко кайрылып, агасы Сапарбек Аргынбаевдин жардамы менен өз пайдасына чечип алганын билдирүү келгенде гана билгенин айтып, Саадат Узакбаева көз жашын төгөт. Бул сен деген оштуксуң, бир ержисиң. Сага бул жерде место жок, мен турганда менден ашты аласың, сен ашпаса сен эмнени аласың. Бул үй меники деп Аргынбаев Кутманалы Абдыкалыкович деген тартып алган. Бул өзүнүн күчүнө таянып, өзүнүн туугандарына таянып, мени жалгыздыгымды көрүп ошо жашап турганында, анан бир жалгыз кичинекей бала менен жашап турганын көрүп, айтпаган сөзүн баарын айтып, ушунчалык угрожать этип, уяттуу сөздөр менен тилдеп мени. Сени бакиевиңе кошуп жөнөтүп жиберем, мен сени атып салам, сени өлтүрүп салам. Үйдү бошоткон бул үй меники деп зордук, зомбулук менен көчөдөн көрсө дагы ушинтип мени аябагандай кармап алып, сөгүп, жаман аябагандай уят сөздөр менен сөгүп, угрожать этип үйдөн кууп чыккан. Ал үйдө мен 2005 жылы действительно өзүм күчүм менен, өзүм эмгегим менен сатып алганмын. Ошол немелердин баары менин колумда азыр. Эски оригинал менде бул деген Бараттагы госрегистрден Палишина деген орус аял, Роза Данышманова деген экөөнө 5.000 сом берип, эски оригиналды мен жоготуп койдук деп, мага мурунку саткан кызды табышып булар. Таап, анан ошол кыз менен эски оригинал жоготуп койдук деп тур, анан кийин жаңы красный книганы булар жасатып алышат 5.000 сомго. Анан жасатып алганда мен как раз ошондо Данышманованын үстүнө мен чыктым. Аларга мен айттым, бул меники болчу десем, бул эски книганы алып барганда туалетке алып барган ыргытып жиберген деп туруп, мени тогутпостон тигинин сөзүн сүйлөп туруп алышты. Анан айласызда мен үйдөн чыгышка туура келди да, маңачы светти өчүрүп кетти. Эшикке тамак сайыз үйгө киргенге чейин жасаган тамагыбыз муздайт. Кичинекей тырнактай бала менен караңгы тамда 2 жыл мен жашадым ошол жердечи. Андан кийин балам ооругандан кийин, балам ооруп калгандан кийин чыгышка туура келди. Азыркы учурда Саадат Молошова уулу экөө Бишкек шаарында квартирада турат. Кара Балта шаарындагы үйүн таштап чыгып кетүүсүнүн бирден бир себеби Аргынбаев бир тууган агасы ошол кездеги энергетика жана өнөр жай министри Сапарбек Аргынбаевке таянып, электр жарыгын кестиртип, уулу Ынтымак Молошовдун 15 жаш кезинде ошол аймактын участковый милиция кызматкери Аргынбаев Кутманалы тарабынан
жалган жала менен ууруу деп аталып, ар кандай кысымдарды көрүп, ур токмокко алынып, кордолгонуна байланыштуу мектеп окуусун үйүн аргасыз таштап кетүүсүн ызалануу менен эскерет. 8-марттан 9-мартка караган түнү мен тренировкадан чыгып келатсам, Аргынбаев Кутман мага кандай десем, коркутуп, сен ушундайсыңар, силер оштуксуңар, силер ушундай издевать этип, мен менен ошол жактан урушкан. Ошол жакта подвал бар болчу. Подвалдан ошол жактан да коркутушкан, үркүтүшкөн, урушкан ошол жерден дагычы. Эмне кылып атасыңар десем, силер үйдөн чыгып кеткиле деген